Мына мечітте жашаған эжебиз бар екен. Мына азыр ушул эженин айтканын бир угайлы. Сиз өзүңүздүн жашооңуз жөнүндө айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мен 2011 келген мешітке уборкасын карайм. 3 жолу операция болдум. Чоң уборкага өтө көп ишке жарабай калдым. Ошого мечитте жашайсыз? 2 комната эле бир эменке салып берсеңер болду, мындай эле простой кылып эле, андай заңгыламасы кереги жок. 2 комната эле бир эменке айваны менен салып берсеңер болду. Өмүрүмдүн акырына чейин дуа кылам, садак болоюн. Ушу мечитте жашап келесиз ошондон бери? Туугандарыңыз, күйөөңүз, бала чака? Жок. Эч кимиңиз жокпу? Жок. Эч ким жок. 2012ден бери ушу мечитте жашайсыз? 11ден бери жашайсыз. Ишенбесеңиз бар имамдардан. Мен азыр сурап келдим, ошондо эже бар деп айтышты. Бул жагын тазалыгын карайт экенсиз да? Ушунчалык мен курсагым ыйлабайм, кадырым ыйлайм. Шабык мен ыйлап кечиресиң, ыйлагым келип, өкүрүп, бакырып, тагажуттар расыйнам. Алла деп раса бакырып ыйладым. 2 комнат берчи, менделериң жөнөтчү. Менделериң сөөп чыгылчы. Алла, кыйналып кетти. Деп тагажга туруп ыйладым. Мейли же. Простой эле, мындай эле, простой эле 2 комнат болсо болот. Мага заңгырлама кереги жок, өзүм баары калат. Мени ким көмсө ошого баарын таштап кетет. Эже, буюрса ошол жана коомдук үй курабыз ошол жактан. Ой, эже, болуптур. Аты жөнүңүздү дагы бир жолу айтып коюң. Айша атым. Жашыңыз канчада? 52. Базар Коргондо кайсы жылдан бери жашайсыз? 2008. Мурда каякта жашачыңыз? Үйүндө жашагам. Өзбек чалым бар эле, 2019 өтүп кетти. Өзбек чалым умрага жете албайм, сени ватан кылдыра албай калдым, үй жаям салып бере албай калдым, умрага жете албай калам, карып калдым деп, мына экөндү алып берди, жерин документ тештирип берди. Кетип калды. Өзбек кызыям бутуна тургузуп койду. Кызымдын нуругу көбөйсүн. Кимден ким эксан кылгандардын эксан акыратта машина сайган болсун, алдыңарга дастаркан болсун. Бизди Аллах кайтып жараткандан кийин өзүңдүн жамалыңды көрүшүбүзгө насип кылган. Бардык мусулман бенделериңе кабыр азабыңды, дозогуңду карам кылгын. Фирдаус район жаннаттарында касыр үйлөрдө жашашка насип кылган. Эксан берүүчүлөрдүн миллион эсе кылып кайтарып берген. Кыргызстаным гүлдөп жашара берсин, алдыга чыгып кетсин, амин. Кыргызымдын нуругун көбөйткөн, амин. Сен Аллахсың, Рахмансың, Рахимсың, Маликсың, Кудуссың, Саламсың, Муминсың, Мухайминсың, Азизсың, Жаббарсың, Мутакабирсың, Холиксың, Борисың, Мусафирсың, Гаффарсың, Хахарсың, Ваттаксың, Алим Кобиз, Босис, Халкис, Рафая, Муиссың, Музлисың, Самирсың, Басирсың, Хахамсың, Адылсың, Латифсың, Кабирсың, Халимсың, Азимсың, Гафурсың, Шахурсың, Хафиз, Мукит, Мубди, Хайсың, Тирисың, Кайюмсың, көрүнбөйсүң. Мужид, Вожид, Вохис, Самат, Кодир, Муктадир, Мухаддим, Муахир, Аббасың, Охирсың, Зокирсың, Ботинсың, Волисың, Мутавалисың, Барсың, Табапсың, Мунтакимсың, Акуфсың, Раупсың, Маликул Муфсың, Усул, Жалал, Вали Харамсың. Dünya 18.000 alam, tınççılık olsun, tokçuluk olsun, arzançılık olsun, amin. Rabbana atina fid dünya hasana, ve fil ahireti hasana, ve kinna azaba nar. Vaqfir lana warhamna, anta mawlana, mansurna ala kafirin. Amin. Эже, сиздики кандай маселе? Мен да уюм жок. Үй балам менен кыздым менен жашап атам да. Жок, өзүмчө жашагым келип атат. Өзүңүздүн үйүңүз жок, үй балаңыз менен жашап атасыз. Анан кийин кесире жашагым келип атат да, мен да кызылбай. Өзүңүз азыр кайерде жашап атасыз? Азыр ошо кызымкында. Кайсы жерде? Немеде. Барактарда. Барактарда. Жолдошуңуз жок? Жок. Канча бир эле кызыңыз бар беле? 3 та кызым бар. Өзү менен өзү. Кыздарыңыздыкында көчүп жашайсыз? Ооба, ал жерде жүрөм. Анан үй-камкене кетип калам. Айда 2 күн туруп бияка келип калам. Ошо жүрөм да. Үй жок. Хорошо же. Аз канча жашап кетсиз? 58. 58, Участка алган эмессиз? Жок, эч балам жок. Анан күйөөлөрдөн да отуруш кыйын экен. Кыйын. Макул эже. Анан мен дагы өзүм. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз? Бүбүсара. Фамилияңыз? Тургунбекова. Тургунбекова. Хорошо. Мага өзүмө
үй болса екен деп отырмын. Хорошо. Эме чыныгы муктаждардын тизмесин тапканга аракет кылып атабыз жашоодон. Аябай мындай нольдо туруп калгандар, эч бир жашоодон башка жактан үмүт күтпөй калгандардын тизмесин биринчи кезекте аракет кылып атабыз ошолорду үйгө, коомдук үйлөргө киргизсек. Ассаламу алейкум туугандар. Мына коомдук үйдүн мисалы ушундай болуш керек да негизи. Негизи эле кыргыз айылдары негизи эле ушундай болуш керек да Кыргызстанда келечекте. Ошол долбоорду мына Саип Айбек менин баракчамда 2011-жылдары ушундай тажрыйба болгон. Бул долбоордо бир өндүрүш жасасак, ошол өндүрүштөн түшкөн айлыгынын бир бөлүгүн ушул коомдук үйлөргө төлөп жашап, анан жана ички сырткы миграцияны токтотуу максат болгон да. Ушундай. Эми ушуну азыр мына муктаж карындаш эжелерибизге ушундай айыл жасап берсек деген ниет. Азыр 1 гектардай жер таап койдук. 15 миллиондо деле содалашып 14 миллионго түшүрдүк. Куруучулар айтат, дагы ошондой эле акча кетип калат дейт. Ошондо 30-35 миллион тегереги кетип калат дейт. Ошол каражатты эртерээк чогултсак, буюрса, мына кышка калтырбай, ошол эже карындаштарыбызды киргизип алсак, жакшы болот эле туугандар. Ошол М-банкка колдон келишинче каражат сала бергиле, анан уюшуп, топтошуп деле салсаңар болот. Башка спонсорлорду издесеңер болот. Жалгыз өзүмдүн күчүм жетпейт, ошон үчүн жамаат жардамдашсаңар деген ой тилекте. Анан бул ссылканы сөзсүз таратып, комментарий жазып, толук видео YouTube каналында бар, Айбек Саипов каналында. Жардам өнүгүү коопсуздук деген фонд болот, буюрса ошол фонддун негизинде анан кененирээк дагы иштерди алып барабыз. Кудай буюрса бүт райондорду кыдырып, Кыргызстанда ар бир райондо эң жакыр биринчи этапта эң жакыр үй бүлөлөрдү кыдырып, ар бирине ошондой коомдук үйлөрдү курсак, экинчи кадам ошол экинчи категориядагы, үчүнчү категориядагы адамдарга үй сала баштайбыз. Демилгени колдогондор, фондко жардамдашам дегендер личкага жазып койсоңор. Анан сөзсүз Саип Айбек YouTube каналыма катталып, ошол жерде толук маалымат көрүп койсоңор. Анан таратып койсоңор. Рахмат. Жүрөгүндө иманы бар патриот, имандуу инсандарга кайрылып кетем. Бул проектке сөзсүз жардам бергиле, катталам, катышам, мүчө болом десеңер кайрылгыла.